Чолпон Талипбек жаңы ырына клип тартты. Ырчы Чолпон Талипбек өткөн жекшемби күндөрү жаңы ырына клип тарттырып келгенин билдирди. Жаңы клип Таппадым сендей деп аталат. Мен үйдөмүн. Бул эң сонун дем алыш болду. Бүт команданын мыкты ишинин натыйжасында 2 күндө эле Таппадым сендей деген ырга кызыктуу сүйүү баянын тарттык. Клип тартуу маалында кандай кызыктуу окуялар болгонун кийинчерээк маалымдап берем деп жаңылыгын бөлүштү Ырчы. Маалымат булагы Аргумент KG сайты. Максат Садырбековдун апасы Гүлмира Курманбаева оор күндөр эске түшкөндө баламдан азыркыга чейин кечирим сурайм. Эне үчүн уулунун бой жетип, инсан катары калыптанганын көрүү өзүнчө бир бакыт эмеспи? Ырчы Максат Садырбеков учурда чакан мамлекетин түптөп, апасынын бактысын арттырып, колун узартып жаткан учур. Ырчынын бала күнүнөн азыркы ийгиликтерине чейин апасы Гүлмира Айым айтып берет. Гүлмира Айым, тоюңуз кут болсун. Келиндин кызматын көрө баштадыңызбы? Рахмат, тойдон кийин аздан баш аягыбызды жыйнап, уул келиним да иштерине киришип баштады. Мен негизи каттуу кайнене эмесмин. Келин кайненеге кызмат кылышы керек деген түшүнүк мен үчүн эмес. Бир айдан кийин уул келиним бөлүнүп өздөрүнчө жашашат. Тууган тааныштар жалгыз уулуңду эмнеге бөлөсүң деп жатышат. Өзүм психологдук кесибиме таянып, бул чечимди оңой эле кабыл алдым. Психологияда да үч бурчтуу мамиле болбошу керек. Мисалы, мен уулум менен кучакташып койсом майсылуу ыңгайсыз болуп, экөө эркелешсе мен четте калам. Келиним экөөбүз сырдашсак уулум сүрүлүп калат. Бул туура эмес. Жаш кезинде каалагандарында эркин жашашсын. Бир келген жашоосунда чектөө болбой, жыргап жашоолорун каалайм. Мен экөөнө балалуу болгондо керек болушум мүмкүн. Апа, баламды багышыңыз десе, жан делим менен даярмын. Идеалдуу кайненесиз го. Баары эле уул келинди мындай түшүнө бербейт да. Жаш кезде мен деле 2 кызым менен уулума талапты каттуу койчумун. Мүнөзүм катаалыраак эле. Мындан 20 жыл мурда 40 жашымда жаман илдет менен ооруп калдым. 3 балам тең, кабыргасы кателек кез. Оң жак эмчегимде шишик бар экенин укканда нес болдум. Ыйладым, ичим күйдү. Өзүм үчүн эмес, өлүп калсам балдарым кимдин колунда калат деп үчөөнө күйдүм. Рактын 3-чү даражасы болуп кеткен экен. Операция болдум. Узак дарылануудан кийин ооруну жеңип, мынтип балдарымдын жакшылыгына күбө болуп отурам. Ооруну жеңүүгө балдарыма болгон сүйүүм түрткү болду. Ошондон кийин ой жүгүртүүм өзгөрдү. Өзүм орус тили боюнча мугалиммин. Ооруганда психологиялык китептерди көп окуп, психологдук окуусуну аяктадым. Азыр ушул кесип менен иштеп келем. Бул кесип мага ушундай башкача ой жүгүртүү, башкача көз караш тартуулады. Баланын ийгиликке жетишине ата-эненин колдоосу керек эмеспи? Уулуңуз үчүн кандай аракеттерди кылдыңыз эле? Психолог болгонго чейин балдарымды каттуу кармаганымды көп эстейм. Кээде аныма өкүнүп кетем. Максат, комуз чертким келбейт дегенине карабай ушул бөлүмгө тапшырткам. 1-2 классында телеге алып баруучу балдар керек экенин угуп, ал жакка алып бардым. Максат кыргызча сүйлөй алчу эмес. Ага карабай кыргыз тилинде алып барасың деп урушуп, эфирден айта турган сөздөрүн кагазга жазып, дуалга илип койчумун. Байкуш балам кыйналса да окуп жаттап алып чыкчу. Кийин ойлонсом, алып баруучу болгону ага эмес, элге мактануу үчүн мага керек болуптур. Баламдын аң сезимине доо кетирип, курулай кыйнаптырмын. Ошол күндөр эсиме түшкөндө баламды кучактап азырда кечирим сурайм. Ал болсо, апа, ал күндөр өттү кетти. Эң негизгиси сиз мага көп эмгек жумшап, жакшы тарбия бердиңиз деп калат. Мунусу да туура. Максаттын чыгармачылыкка болгон дараметин 4-5 жашында байкап, Шубин атындагы музыкалык мектепке алып барып, фортепианоға бердим. Бирок фортепиано менен көп иштеши керек экен. Өзүм ооруп жүргөн учур эле музыкалык аспап сатып бергенге шартым болгон жок. Ошентип бир аз баргандан кийин окууну токтотуп койдук. 7 жашында алып барсам дагы өтүп кетти. Кайра эле баягы абал. Баламдын дилгирлиги бар, бирок аспабы жок. Ал күндөрдө эстесем азырда ыйлагым келет. Балама татыктуу билим бергим келип, химиотерапия алып кыйналып турсам да, жетелеп алып музыкалык окуу жайга бара берчүмүн. Акырында шартыбыз такыр болбогондо, ал жактан үмүтүбүздү үзүп чыктык. Кийин айыгып иштеп, баягы фортепианону сатып берүүгө акчам жетип калганда барсак кеч болуп калыптыр. Күреңкеев атындагы музыкалык окуу жайга алып баргыла деп кеңеш беришти. Ошентип 9 класста ал окуу жайга өтүп кетти. Уулуңузду кандай мүнөздөйсүз? Максат кандай кырдаал болбосун кечирим сурай билет. Кээде бири-бирибизди түшүнбөй калсак сыртка чыгып кетем. 2 мүнөт өтпөй кечирип коюңузчу, сизди жакшы көрөм деген билдирүү келет. Тамаша көйлүгүн сураба, телефон чалсаң үнүн өзгөртүп, кишини ойнотуп күлдүрөт. Басып туруп мени чекемден өп, эркелеткенден тажабайт, бирөөнү сындап, сөз кылганды жактырбайт. Андайда койгулачы, силердин жашооңорго ал тоскоол болуп атабы деп калат. Койгон максатына жете берет. Балам мега той өткөзөм деп телек кылчу эле, тилегине жетти. Мен тойдо коноктой эле жүрдүм. Уулум айрым маселелерде мени менен кеңешип, негизги уюштуруу иштерин, тойдун сценарийин, чыгымын бүт келиним экөө өздөрү көтөрүштү. Келиниңиздин да кулк мүнөзүн билип калсаңыз керек.
Максат нон-стоп дуэтинде ырдаганына чейин эле Айсулуу менен мамиле куруп, ошондо эле мени менен тааныштырган. Айсулуу ортончо кызымдын 5-6 айлык кызын көтөрүп түшкөн сүрөтү бар. Азыр ал неберем 8 жашта. Келинимди ошол кезден бери эле жөнөкөйлүк сапаты үчүн жактырам. Анысынан өзгөрбөй, бир калыпта келе жатат. Көп өтпөй дуэт түзүлүп, келишим боюнча Чолпон менен Максаттын жеке жашоолору сыр болушу керек болду. Эл чогуу ырдаса Чолпон экөөнүн мамилеси бар экен деп сөз кылышты. Бул кырдаал үчөөнө тең оор болду. Бирок Айсулуу анын баарына чыдады. Ушунусуна да баа берем. Мындай эрдик ар бир эле кыздын колунан келе бербесе керек. Келинимдин башынан берки туура түшүнүүсү, колдоосу менен Максат ушул ийгиликке жетти. Ошол эле учурда Чолпондо азамат кыз. Тойдо келиниңиздин бийлеген бийин кийимин сынга алышты. Айсулуу балерина, мен искусствонун бул түрүн өтө баалайм. Экөө бийди көпкө даярдашты. Бийлегендерин карап, уул келинимдин кыймылына, ийкемдүүлүгүнө суктандым. Кийген кийимине болсо маани берген жокмун. Эл эмне десе ошо дей берсин. Айсулууга улуу кишилер келсе жоолук салын, калган убакта алып салсаң болот дегем. Келинимдин дайыма жакшынакай болуусун каалайм. Баары бир кайнене катары өзүңүзгө тиешелүү эреже, адаттар кантип болбосун. Жаш кезимден коноктоскондо идиш аякты үйдү эртеңкиге калтырганды жаман көрөм. Түшүнбөйм, кандай аял киши идиштин баарын үйүп коюп тынч уктайт. Бул адатым азыркыга чейин бар. Өткөндө эле конокторду узатып коюп, үйдү таңкы 5ке чейин жыйнап туруп уктадык. Келиниме бир чети боорум ооруп кетти. Ошол эле учурда менин бул адатымды андан да көргүм келет. Кыздарыңыз тууралуу кыскача айта кетсеңиз. Ортончо кызым милиция тармагы боюнча адес, улуу кызым Дубайда иштейт. Кыздарымды кичинесинен чоюктобой сүйлөгүлө деп урушчумун. Ошого жараша экөөнүн тең тарсылдаган мүнөздөрү бар. Жолдошуңуз тууралуу эч нерсе айткан жоксуз го. Балдарыңыз атасы менен катышабы? Балдарымдын атасы менен 20 жыл мурда эки башка жолго түшкөнбүз. Тагдыр экен. Ооба, балдарым атасы менен катышат. Атасы жакшы адам. Кайын журтум менен азыр деле сый мамиледемин. Маалымат булагы аргумент кечи сайта.